Мына ушундай кадырман теле көрүүчү жарнамалык тынуудан соң биз болсо көрсөтүүбүздү баштайбыз. Экранга жакыныраак келиңиз. Айрыкча айымдар. Эмне үчүн? Анткени биз айымдар дайыма бетибиз таза, тунук, эч кандай жаралар жок. Ошол эле учурда бетибизде бырыш аз болсо экен дейбиз. Деги койчу иши кылса сулуу болгубуз келет, дайыма назик болуп жүргүбүз келет го. Мына ошондуктан бүгүн атайын биз студияга конок чакырдык. Анан көпчүлүк учурда укалоо жолу менен бетибиздеги бырыштарды же ар кандай бизге баягы көйгөй жаратып жаткан тоскоолдуктарды кетиргибиз келет. Анан кантип жасаарыбызды билбейбиз, же болбосо кээ бир учурда социалдык тармактардан, интернеттен көрүп алып эле ар нерсени жасап бетибизди бузуп алган учурлар дагы көп кездешет. Мына ошондуктан биз бүгүн атайын студиябызга биздин айымдардын бетин жашартууну үйрөткөн, туура укалоо жолу менен беттеги кемчиликтерди жоюуну үйрөткөн айым, укалоочу, фейс массаж жасаган айым Маида Максатбековна бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Чоң рахмат. Адегенде ыраазычылык билдирем атайын убактыңызды бөлүп телеканалга Маекке келип бергендигиңиз үчүн. Эми теле көрүүчүлөр менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, мен Маида Максатбековна, учурда 4 баланын мээримдүү апасымын, жолдошумдун сүйүктүү жары, жана ошондой эле өзүм сүйгөн бет массаж адисимин. Кантип келип калдыңыз эми ушул бет массажына? Эмне себеп болду? Себеби жөн жерден келбесеңиз керек? Ооба да, бүт нерсе эле ушундай болот го. Мен өзүм 12 жыл декретте отурган айыммын. 12 жыл декретте отуруп, анан күзгө көрүнө бересиң го, айымдар күзгөгө көрүнүп жүрөсүң, анан отуруп күйөөм 20 жылдык болуп калды да, жолдошум 20 жылдык болуп, мындан 3 жыл мурун биз айылга бара турган болуп калдык. Өзүм шаар жергесинде жашайм, анан ошондо мындай айымдар жакын барып өзүбүздү күзгүдөн жакын көрүп эткенбиз да. Мен өзүм шаарда турсам, анан айыл жергесине барсам, мен эми шаардан келди деп бөлөкчө карашат го шаардан келгендерге. Анан карасам, ушу бетимде аябай бырыш түшүп калганын байкадым да. Мен бетим аябай өзү кургак болгондуктан ушундай бырыштар көп, өзүмө жакпай турдум да. Анан бул инъекционныйдан, укол жолдору менен жасалган процедуралардан корккондуктан, алар ден соолукка зыян келтирерин билгендиктен мен ушу изилденип аябай окудум да. Анан массажды тандап, бир эжеге барып, массаж алдым 10 күн. Ушундан аябай жакшы жыйынтык алгандан кийин мен ойлодум да, эмне үчүн мендей болуп, ушинтип декретте отурган айымдарга мен жардам берсем болбойбу? Мени буйруса, ушу жолдошум 20 жылдыгына барып келгенден кийин, Кудай буйруса сөзсүз ушу массажды келип, мен айымдарга жардам берем деп өзүмө сөз берип кеткем. Келип эле окуп, анан ушул кесипке келип калдым. Демек сиз өзүңүздүн бетиңиздеги бырыштарды кетирген соң мен сыяктуу айымдарга дагы жардам берейин, туура жол көрсөтөйүн деген экенсиз. Анан негизи бетке массаж жасаганда, бетти укалаганда колубуз менен катуу ары бери тарткылайбыз да. Анан ошол учурда бет чоюлуп, же болбосо тескерисинче баягы көгөрүп, же ошол бет буга чейин тынч жаткан бетти катуу укалап салып, анан бетибизди бузуп албайбызбы, тескерисинче, же кандай жол болуш керек? Жок, негизинен туура жасалган бет массажынан эч кандай эч нерсе болбойт. Бетти туура жасасаң, ал тескерисинче аябай жакшы жыйынтык алып келет да. Бетке кан жүгүрөт, бет жашарат, агарат, терең бырыштар кетет. Коллаген өзү, табигый коллаген өзү бөлүнүп чыгат да. Жашаруу, кан айлануу жүргөн жерде жашаруу жүрөт да. Биз айымдар көпчүлүк учурда жашарабыз деп коллаген ичебиз да сатып алып. Демек, коллагенди ичпесек дагы туура массаж жасаганды билсек бетибизге, колубуз менен эле, колдун жардамы менен. Ооба. Коллагенди ичүүнүн деле кереги жок экен. Ооба да, ошо өзүбүз бетибизге 2 колубуз эле керектелет негизинен. Баардык айымдар жасаса болот да муну. Үйдөн отуруп алып деле туура жасап үйрөнүп алсак, ар дайым жаш жана сулуу болуп жүрөбүз. Жана коллаген ичиштин кереги жок деп ойлойм. Анткени ошол коллагенди өзүбүз массаж жасоо аркылуу биз бөлүп чыгарсак болот да. Канча убакыт массаж жасаш керек эми бетке?
Бир курс негизи 10 күн алат айымдар. 10 күн массаж жасалганда жакшы эффект берет да. Андан кийин бирок үйдөн өзүнө өзү жасап туруш керек. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз дагы мына ушул эки колуңуз менен эле бетиңизге массаж жасап, бетиңиздеги бырыштарды, ар кандай сиздин баягы жашооңузга кээде айымдар ушул ар бир беттеги бырышты көрсөк дагы маанайыбыз түшөрүт да. Бетиңиз таза тунук болсун десеңиз, жара ар кандай чыкпасын десеңиз, анда сөзсүз түрдө бет массажын үйрөнүп алышыңыз керек экен. Же болбосо мына ушул тема боюнча сурооңуз же жөн гана каалоо тилегиңиз болсо, сиз дагы Майда айым сыяктуу бетиңизге ийне сайдырып жашарууну каалабасаңыз, корксоңуз, анда бетиңизге массаж жасаганды үйрөнүп алышыңыз керек экен. Суроолоруңуз болсо төмөнкү номерлерге жазсаңыздар болот, же жөн гана каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Анан эми бырыштар да кетет деп калдыңыз да. Чындыгында эле массаж аркылуу баягы майда жаңы түшкөн бырышты эмес, сиз айткандай терең бырыштарды дагы кетирсе болот. Дайыма жасап туруу терең бырыштарды кетирүүгө жардам берет да. Ар дайым жасап туруш керек. Биз негизи бат эффект болгонун жактырабыз го. Ошон үчүн биздин айымдар көбүнчө жанагындай укол сайдыруу ушундайга барышат да. Анын канчалык зыян экенин окушпайт ба, убактылуу бат жашарам, бат дегендер убактылуу тарттырып коет. Ал канча бир өзүнүн действиясы бүткөндөн кийин кайра эле ошол бет, кайра эле ошол бырыштар түшүп, кайра эле ошондой мурункудан дагы жаман акыбалга келип калышы мүмкүн да. А бул массаждыкы болсо эң негизинен жай болот, процесс жай жүрөт, бирок канчалык көп жасаган сайын сен ошончолук эффект жакшы аласың да. Наоборотунан кетет да. Ошон үчүн кыргыздын айымдары негизи эле биз шашмабыз го, биз бат нерсе болгон жактырабыз да. Жыйынтык бат болсо экен дейбиз. Жыйынтык бат болгон жактырышат да. Урматтуу телекөрүүчү, экранда жазылган номерге чалууга болбойт. Биз чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Болгону SMS билдирүү гана, WhatsAppка гана жазсаңыздар, биз ошол сиздин сурооңузду сөзсүз түрдө окуп, жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эми Майдайым, мисалы, жашың өткөн сайын көзүң астына түшүп, же болбосо шишип калат го. Анан бул учурга дагы массаж жардам береби? Ооба да, албетте шишиктерге аябай жакшы жардам берет. Жана биздики жашыбыз өткөн сайын биздин булчуңдар ылдый көздөй агып баштайт да, бетибиз ылдый түшүп баштайт. Ошого дагы аябай жакшы жардам берет. Булчуңдарды бул тонуста кармайт. Ошон үчүн бетибиз тартылып, бырыштарыбыз жок, даже көзүбүздүн сурмасы, кабагыбыз түшүп калат го. Жашыбыз өткөн сайын кабагыбыз түшүп калат. Биз ошо кабакты дагы массаж менен көтөрсөк болот. Массаждын аябай жакшы жактары бол, ден соолукка да аябай жакшы. Көптөгөн баш ооруларды жоготот. Айта берсем эми түгөнбөйт. Демек, бетке массаж жасоодо сөзсүз моюнга, башка дагы жасалат. Албетте. Биз бетибиз же көзүбүзгө бырыш түшүп калса, биз көзүбүздүн айланасын эле жаза бергенге болбойт. Анткени комплексный кылып кетишибиз керек. Биз полный булчуңдарды бошотуп, биз декольте, моюн, баш, андан кийин бетке өтөбүз да. Кулактардан бери жасалат. Демек биз мисалы жашарууну кааласак, бетибизге эле массаж жасай бербешибиз керек экен, көкүрөккө, моюнга, башка, же болбосо ошол жашартуучу точкалар бар окшойт да. Ооба. Бул бетте булчуңдарды бошот, бизде спазм болуп калат да, булчуңдар катып калат да. Анан кан өтпөйт, кан жакшы айланбай калат. Ошол кезде бетибиздин өңү күңгүрт тартып, көзүбүздүн алдына көгүш түшүп, кабагыбыз түшүп, бетибиз ылдый агып, ушундай болот да. Бырыштар аябай терең бырыштар түшүп кетет да. Ошол убакта биз массаж жасап эле сонун жыйынтыкка келсек болот. Саламатсыздарбы? Беттеги түшкөн такты дагы массаж жолу менен кетирсе болобу дейт. Эми кандай так, ошону биз аныкташыбыз керек да. Качан түшкөн, кандай болуп түшкөн. Может, кээ бир айымдар төрөгөндөн түшөт, кээ бир айымдардыкы ички организмден болот, боор оорудан түшөт. Эгер күндөн түшөт, ар кандай тактын түшкөнү көп да аябай. Ошону биринчи эмне себептен түшкөнүн аныктап алып, анан кетирсе болот. Төрөттөн түшкөн такты дагы демек кетирсе болот. Болгону убакыт керек. Убакыт керек. Ар дайым массаж жасап турса, кан айлануу жүрүп, бетте жашаруу жүрүп турат. Ошол кезде эле бетиң агарып, өзүңө жаккан өңгел бетти алсаң болот да. Биз айымдар бетибизге крем сүйкөгөндө дагы бизге айтат да, массажный линиялар менен, сызыктар менен бетиңерге крем сүрткүлө дейт. Бирок болбой эле биз бетибизге кремди койгондо монтип
ушалап коебуз, анан ар кандай кыймыл аракеттер жасай беребиз да. Негизи ошо бетке кремди кантип сүйкөп, кандай кам көрүшүбүз керек бетибизге? Бетибизди ар дайым тазалап жууп турушубуз керек. Биз көпчүлүк айымдар чарчашат, анан бетине макияж куюп чыгышат дагы, кечинде келип эле эптеп жатып алышат да. Андай эч качан болбойт. Ар дайым бетибизди таза жууп, анан кечкисин жумшартуучу кремдерди же болбосо маскаларды коюп жатышыбыз керек. Анан ошо кремди коюп жатканда да биз алып туруп эле бетибизди монтип ушалап салып атпайбызбы, теринин баарын чоюп салабыз да. Аны дагы өзүнүн ыкмалары менен, массаждын сызыктары менен кетиребиз да. Ал үчүн биз Google'дан кирип, же болбосо азыр эми интернет өнүккөн заманго өзүбүздүн анатомия лица билип алышыбыз керек да. Булчуңдар кандай жайгашкан, бизде кандай линия кетет. Мисалы үчүн көздүн булчуңу бул тоголок болуп жайгашкан да. Кремди биз ушундай кылып сүйкөшүбүз керек да. Бул жактарды баарын өйдө көтөрөбүз. Өйдө көтөрүп сүйкөш керек. Крем сүрткөндө демек артка карап тартат экенбиз, бул жакка эмес, артты көздөй. Кулакты көздөй, өйдө көздөй. Бетти ошо массаждын эмеси ар дайым өйдө көтөрүлүп турат да. Демек бетибизге туура кам көрүү, жашаруу деген бул бетибизге баягы туура крем сүртүү, туура кам көрүүдөн башталат экен дегенде. Демек биз баягы туура кам көрбөй же туура эмес кремди сүртүп алсак, анан бетибиздин типтерин дагы аныктап алып ошого жараша жасашыбыз керекпи массажды? Массажды баардык типке эле жазала берет. Беттин тибине массаждын эч кандай эмеси жок да. Болгону бизге 2 колубуз керектелет, массажный крем алабыз дагы, анан ошо менен эле массаж линиялар менен тартып жасай беребиз. Типтердин андай эч кандай массажга тиешеси жок. Эми сизде атайын ошол жаантан бери сурап жатабыз, кантип жасайбыз, кандай болот деп, анан мен дагы үйрөнгүм келет дегендер кантип үйрөнөт сизден? Менде көпчүлүк айымдар жазышат, мен ошо айымдарга жардам бергим келет да. Үйдө отуруп эле баардык айымдар эле сулуу болгусу келет го. Мен өзүм ушундай үйдө отурсам дагы өзүм жашыма жаш көрүнүп, ушундай болгум келчү да. Ошон үчүн айымдардын баардыгына ошону каалап, мен атайын онлайн сабак чыгаргам. Баарына берип коем, алар өздөрү ошо туура жасаганды үйрөнүп жасай беришет да. Үйдөн эле эч жакка чыкпастан, айыл жергесинде болобу, шаар жергесинде болобу, бөлөк мамлекетте болобу, айырмасы жок, онлайн жасай беришет. Саламатсыздарбы? Менин бетимде угри көп, массаж менен кетирсем болобу дейт. Угриге жок. Угрини дарылаш керек. Безеткилерди дарылаш керек. Сөзсүз дарылоо жолу менен кылып, кетирип туруп, анан массаж жасаш керек. Демек дарылагандан кийин массаж жасаса кайра угри чыкпайт? Жок. Жашарып жүрөт да. Бул аябай жакшы да массажчы негизи. Көпчүлүк айымдар билбейт да. Көпчүлүк айымдар ойлошот да, мен деген косметологко барышым керек да, мен сулуу болуш үчүн мага акча керек да, мага күйөөм акча бербейт, анан мен ушундай айымдарга таң калам да. Эмнеге депчи, үйдөгү эле өзүбүз колдонгон, мисалы үчүн лимондун канчалык пайдасы бар, үйдө эле петрушка жана жашылчаларды колдонобуз, анын канчалык пайдасы бар. Ошонун баарын эле бетибизге сүртүп, маска коюп жасай берсек, бизге сонун жыйынтык болот. Эми үй шартында кандай маска жасайбыз? Үй шартында аябай көп маскалар, мен Instagram баракчамда дагы бекер айтылган көп маскалар бар. Майлуу бетке кандай жасаш керек, кургак бетке кандай жасаш керек. Анан эң негизгиси бул массажда кол эле керектелет деп ойлойм. Эми айымдар баарыбыз сулуу болуш үчүн биз ар дайым үзбөй массаж жасап турсак, өзүбүз каалаган өңгел бетке жетебиз деп ойлойм. Анан эми эң негизгиси биз үй шартында маска колдонууда этият болушубуз керек экен, беттин тибин билишибиз керек экен. Беттин тибин билиш керек. Анан ошо баал кошулгандардан, лимондон аллергиябыз жокпу, ошолорду билип алып, андан кийин жасай берсек болот. Эми бетибиздин тибин кантип аныктайбыз? Кээ бир учурда бетибиз майлуу же кургак же комби кожа экенин билбей кыйналган айымдар дагы бар да. Эми аны ар кандай аныктайбыз. Бизге келиш керек, биз аны көрүп анан айтабыз да. Көпчүлүк айымдар келип алып, менин бетим майлуу. Ал болсо майлуу бетке кирбейт да. Кээ бир айымдар келип алып, менин бетим аябай кургап калган, менин бетим сухая кожа. Ошон үчүн мага деген кургак бетке крем бер дейт да. Карай келсең андай эмес.
ошон үчүн баарын аныктап билип алыш керек. Демек сиз бетке массаж жасоону үйрөткөндөн сырткары бетке туура каражаттарды дагы тандоого жардам бересизби? Ооба, жардам берем, бирок мен эң негизгиси айтар элем, мисалы үчүн миллион сомдук крем алып, сен бетиң жашарып кетет же бурыштарың кетип калат же салбырап агып калган бетиң өйдө көтөрүлөт деп маска кремдерди азыр сатып атышпайбы? Аябай көп. Сразу кетет, бетиң көтөрүлөт же каш кабагың көтөрүлүп калат, бурыштарың жазылат. Булар жөн гана айтылган кеп деп ойлойм. Сен канчалык кымбат крем, канчалык кымбат уход алба, ал все равно эме да, сен массаж жасамайынча ал жардам бербейт да. Жардам бериши мүмкүн, сырткы эле кожаңа жардам берет, жумшартышы мүмкүн, бир аз агартышы мүмкүн, тактарды кетириши мүмкүн, бирок анатомияга эч кандай жардам берет. Биз бурыштарды кетирет деген кремдер мисалы аябай кымбат да. Айрыкча ошол бурышка арналган кам көрүүчү, бетке кам көрүүчү каражаттар, анын ичинде бет тазалоочусу, анан тоники деп кете берет да. Жалпы набор кылып, чогуу комплекстүү түрдө бетке кам көрүүдө анын баасы кымбат болуп кетет. Анан кээ бир учурда чындап эле биз бетке бурыш кетирет деп алсам, кетирген жок деп наразы болобуз да. Ошону айтып атпаймынбы? Кетпейт ал бурыштарды, кремде кол жок да, мисалы үчүн ал биз канча аракет кылып, ошонун баарын жазып, булчуңдардын баарын иштеткенде гана бурыштарыбыз кетип, түшүп бараткан бетибиз өйдө көтөрүлүп, өзүбүз каалаган өңгел бетке келип атпайсызбы? Крем айткандай эле канча кымбат болбосун, ал сырткы факторго эле жардам берет да. Ал беттин ошо жылтыратышы мүмкүн, өзүнө жагып, мындаштырып, жумшарып калышы мүмкүн, бирок эч кандай бурыштарга жардам бербейт. Эми канча мүнөт убакыт коротушубуз керек бетке массаж жасоо үчүн? 15 минутта жетет. 15 минут. Үйдөн өзүбүз дайыма кам көрүп жүрөм десе 15 минутта жетет. Эми массаж жасоо үчүн атайын майлар керек делеби? Атайын майлар керек. Кандай майлар менен массаж жасайбыз? Атайын массажный масло бар. Для лица деген алыш керек. Эң негизгиси бизде ошол да. Ата кээ бирлер алып беришет, аптекадан сатып алдым, бул масланы алдым деп, ал маслалар бүт бетти кургатып салат тескерисинчечи. Ошон үчүн мен дайым окуумда да айтам, дайым айымдарга айтам, массажный кремди аябай жакшы тандап алгыла дейм да. Анткени эң негизги бизге эң керектүүлүүчү колубуз менен ошо крем болуп атпайбы? Анан ошол массаж жасоочу майды колдонордон мурда биринчи бетибизди жуйбуз, анан май менен бетибизге массаж жасап, жууп салгандан кийин анан кам көрүүчү каражаттарды этап менен колдонобузбу ошондо? Ооба, албетте. Бетти массаж жасагандай эч качан ошо жасап коюп эле ошо массажный кремибизди калтырып койгонго болбойт. Мен ар дайым айтып келем. Аны тазалап жууп, андан кийин өзүбүзгө жаккан маскалардан коюп, андан кийин жумшартуучу крем сөзсүз түрдө сүйкөп жатышыбыз керек. Эми сизге келген айымдарда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Окууңузга келген айымдарда. Болгондо дагы биз көпчүлүк учурда онлайн окуп үйрөнө аламбы, видеону көрүп эле жасай аламбы, анан жыйынтык бербей калсачы, чындап эле результат береби деп мен сыяктуу болуп эле сурайт болуш керек сизден. Сурайт. Ар бир айымзаттын өзүнөн деп ойлойм да. Эгер мен ушундай жыйынтыкка жетем деген айымдар бар мен окуумда, сонун жыйынтыктарды беришет. Мен сулуу болом, мен бурыштарымды кетирем деген айым сөзсүз түрдө онлайн болобу, офлайн болобу жазайт да. Ал өзүбүздүн эле каалообуздан болот деп ойлойм мен көбүнчө. Эгер мен ушул нерсеге жетем, мен ушундай сулуу болом дегендер сөзсүз түрдө жазап жыйынтык алышат. Эми онлайн окутууга басым жасап жатырсыз, анан офлайн жандуу дагы ошол бетке кантип массаж жасаш керек, кайсыл точкаларга, кайсыл сызыктарга, кайсыл булчуңдарга жасаш керек, ошонун баарын онлайн эмес, офлайн жандуу үйрөткүңүз келип жатабы, же балким алда пландарыңыз бардыр, же сурангандар көп болуп жаткандыр, онлайн окуй албайм, офлайн окуйунчу дегендер бардыр. Ооба, сурангандар аябай көп. Азыр бул айымдардын мен сүйүнгөнүм, азыр көпчүлүк айымдар ушу массаждын канчалык пайдалуу экенин билип калышты да. Анткени азыр ботокс сайдырып көрүштү, 1-2 жолу ийнелерди алып көрүштү. Ал ооруксунтуп эле койбостон биздин терибизге да зыян экенин билишти. Анан азыр көп информация бар го. Ошондуктан массажды
тандагандар көп. Мен окуп, сиздей болуп иштеп, алып кетем дегендер да бар. Жаш кыздар көбүнчө кайрылышат. Буюрса жакында студия ачып, оффлайн окутуп кыздарды жана ошондой эле ошол жерге жумушка алып менден жакшы окуп, жакшы результат көрсөткөн кыздарды алып калайын деп жатам. Демек, эгерде мен сизге барып жандуу окусам, сизден окуп бүткөндөн кийин мен дагы өзүмчө студия ачып алып, айымдарга бетине массаж жасап иштесем болот. Албетте болот. Жакшы экен. Демек, сиз жаңы кесипти үйрөтөт экенсиз айымдарга. Кесипти үйрөтөм. Жакшы болуш керек. Баягы айымдар массаж жасаганга чейинки бети, массаж жасагандан кийинки бети кандай өзгөрүлдү, сизге сүрөттөрүн жөнөтүп? Ооба. Аябай сонун өздөрүнө да аябай сонун неме калат. Сен ушинтип эле эч кандай оорусуз, эч кандай бычаксыз, ийнесиз эле ушундай сонун жыйынтыкка жетсе болот экен, бырышы жок жүрсө болот экен, бети сонун болуп калды деп аябай жакшы ыраазычылыктарын айтып, ар дайым записим толук болот. Бир келген кардарым кайрадан жазылып келет. Сага ишенген жок элем, көрсө чындап эле иштейт турбайбы дейт экен да. Биринчи келишет да, эми чын эле ушинтип ушинтип кармалап койсоң эле болуп калабы деген айымдарыбыз да бар, бирок бир алгандан кийин уже эс алат да адам. Массаждан эс алышат дагы. Баш оорулар. Экинчи эекти киргизсе болот. Албетте болот. Баардыгын кылганга болот. Себеби азыр атайын косметикалык процедуралар бар го. Экинчи эекти ийне менен сордуруп алган, же дагы бир кайсыл бир аппарат менен кайра баягы түртүп коебу билбейм. Косметикалык процедураларды көрүп келатабыз да. Демек, экинчи эекти дагы эч кандай сордурбай эле, баягы укол сайдырбай эле жок кылса болот экен да. Канча убакытта жок болот эми? Бизге ошо көп убакыт керектелет. Ошон үчүн айымдар чыдамы жок болот да. Эртерээк эле кетип калсын, эртерээк эле ошон үчүн барып эле укол сайдырып, жана ал мен бат болот да, результаты сразу көрүнгөн үчүн ошол жака көбүрөөк кайтып жатышат да. А так өздөрү да аракет кылып, менден 10 курс келип массаж алып, андан кийин өздөрү ар дайым жасап турса, сонун жыйынтыкка жетишет. Негизи бетке бырыш эмне себептен көбүрөөк түшөт? Кээ бирки айымдарда мисалы жаш болсо да аябай бетине бырышы көп болот го. Ар кандай да, көбүнчө бет кургактыктан түшөт. Биз өзүбүз бетибизди карабагандыктан түшөт. Бетибиз кургак болгондо биз ар дайым нымдаштыруучу кремди сүйкөп турушубуз керек да. Анан ушу көздүн айланасына кремдерди сүйкөшүбүз керек. Ошону көпчүлүк айымдар жазабайт, анткени убактысы жокпу же балдары мененби, анан качан терең бырыш түшүп кеткенде анан биз ойлонобуз да, бетим бырышып калды, кой барайын деп, ошондо келип атышпайбы. Алдын алса сонун эле болот да негизи. Бул жакта теле көрүүчүлөрдүн суроосу бар экен. WhatsApp номерин айтып, саламатсызбы, менин бетиме эмне койсом деле бетим торлоп кетет дейт. Эмне кылсам болот? Үй шартында мен дагы ошол бул көйгөйдөн арыла аламбы дейт. Арыла аласыз. Саламатсызбы, номерин айтып кое алабы, биз жазып алсак болобу дейт. Болот. Айтыңыз номериңизди. 709 70 31 79. Эми сизди социалдык барактардан кантип издесек болот дейт. Маида массаж. Азыр Instagram баракчасы кандай экен, так айтып койсунчу дейт. Маида массаж деп кирсе болот. Instagram баракчам ошол жакта. Ошол жакта сонун бекер массаж техникалар да бар. Ошол жактан көрүп эле жаза беришсе болот. Атайын айымдарга арнап чыгарып койгом. Эми келе албаган айымдар болот. Ар кандай болот го? Ошондо шартым жок, окуя албайт элем, акчам жок. Акчам жок, мен крем ала албайм. Анан мен маска ала албайм да, маскалар кымбат да деген. Ошо үйдө эле мен ар дайым айтып келем, мисалы үчүн картошка ар бир үйдө бар, тамак жасаганда ар дайым колдоносуз да. Ошол картошканы эле кезип, ушул көздүн айланасына койсо, ошо көзүбүздүн алдындагы көгөрүүнү, шишиктерди кетирет. Бетти жууп тазалап туруп картошка коюш керек экен. Кечинде күндүзү чатаардабы? Айырмасы жок. Кайсыл убакта бош убакыт болсо, өзүнө кам көргөнгө негизи кандай убакыт болбосун деле өзүнүн бош убактысына карайт го, жаза берсе болот. Эми сизге эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдосоңуз болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анын ичинен ажарлуу айымдар, негизинен сулуу эмес айым жок деп коет го, өзүн карабаган айым болот дегендей. Баарыңыздарды сулуу болууга чакырам. Үйдөн эле эч кандай акчанын деле кереги жок. Өзүңүздөрдүн каалооңуздар, анан эки колуңуздар менен эле массажный крем алып, жашарып, сулуу болуп жүрсөңүздөр болот. Эч кандай бырышы жок. Өзүңүздөргө жаккан өң келбетке
келиңиздер демекчимин. Сизге Табигый ырахсыздык жол билдирем. менен деп. Бүгүн Аягөз аябай сонун болду. Мен өзүм дагы бир топ пайдалуу маалыматтарды алдым. Ыраазычылык билдирем атайын убактыңызды бөлүп, теле көрүүчүлөрдүн биздин суроолорубузга жооп бергендигиңиз үчүн. Эң башкысы ушул айымдарды кубантып, сүйүнтүп, бети таза, тунук, эч кандай жара же болбосо бырышы жок жүрүүгө салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Алдыдагы иш пландарыңыз, максаттарыңыз орундалсын. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз дагы бетиңиздеги бырышты ийне сайып эмес же болбосо кандайдыр бир процедураларды колдонуп эмес, жөн гана ушул эки колуңуз менен бырыштарды кетирип, көзүңүздүн үстү агып калган болсо же болбосо бетиңиз шишип жатса, так болсо, бетиңиз кургап жатса же болбосо жөн гана бетиңиз биз айымдар ухоженная лица деп айтып коебуз го, бетиңиз көрүгөн адамга бети сонун экен, тунук экен дегенди кааласаңыз, жаш жүргүңүз келсе, анан косметологко барып кайра ийне сайдырууну каалабасаңыз, анда сиз дагы сөзсүз түрдө фейс массажды, башкача айтканда бетке туура укалоо жасоону үйрөнүп алсаңыз болот экен. Ал үчүн бизге эч кандай бир кымбат аппараттын деле кереги жок экен, кымбат баалуу кремдин деле кереги жок экен. Көпчүлүк учурда биз айымдар кымбат баалуу кремдерди, Япониянын, Кореянын, Американын деп угуп алып кымбат кремдерди алабыз дагы анан бетибизге колдонгондо бетибизде бырыштарды кетирбесе наразы болуп калабыз го. Эң алгач бетибизге туура массаж укалууну жасагандан кийин анан крем колдонгондо ошондо гана жардам берет экен. Биз болсо мына ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Ар бир айымдын бетинде дайыма жылмаюу болсун, бетинде бырышы жок болсун. Бүгүн бизде конокто мына ушундай айымдарга жакшы пайдалуу кеп кеңешин берген, бет массажын окуткан укалоочу, фейс массаж жасаган айымыбыз Маида Максатбековна конокто болду. Кызматыңыздарда 1 саат бою мен Жазгүл Кудайбердиева болдум. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.